Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сизден Терексу айылынын окуучулары жаңы мектеп салып берүүңүздү суранабыз. Бул чакан мектеп. Бул жерде 154 окуучу окут болгону. 154 окуучу үчүн ошол 2-3 айдын ичинде мектепти куруп берип койсо болот. Терексу орто мектеби мындан 50 жыл мурун Фин түбүндөгү жыгачтан салынып, бүгүнкү күндө чирип, кулап кетүү коркунучунда турат. Ошондуктан биз президентибизден дагы бир жолу суранабыз, ушул мектепти мына ушул быйылкы 26-жылдын каникулунан баштап тез арада куруп берип, анан кийин ушуну бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Кышында булар болсо шахмат, шашки, тогуз коргол менен эле чектелип калат. Ушул оюндордо ойноп калышат да. Волейболду кышында эч качан ойнолбойт. Футбол да ойной алышпайт бул жерде. Бул мектепке спорт зал сөзсүз түрдө керек. Ошол 154 окуучу бата турган чакан эле 2 этажды салып берсе, бул жерде спорт залы дагы, бүт бардыгы, автобус залы дагы курулуп калмак да. Мен ошо Терексу айылынын тургунумун, Мамаков Шайлобай атым. 76 жаштамын. Карысам да ушул мектепте ата-энелер комитетинин төрагасымын. Кече президентибиз келип Каракулжада жолугушуу өткөргөндө адамдар сүйлөөгө көп жазылып, мага сөз жетпей калды. Şu мектеп жөнүндө бир 2 ооз айтып калсамбы деп атайын даярданып бардым эле. Убакыттын тардыгына байланыштуу сөз тийбей калды. Ошол жери сал мени өкүндүрүп турат. Ошентсе да ушул жерден пайдаланып айтып коеюн. Бул мектеп бириси 72-жылы курулган, бириси 78-жылы курулган. Бул мектептерди жылда тышынан краскалап, бояп сояп эптеп балдар окуп атат. Президентибиз кече 2030-жылга чейин бардык мектептер жаңыланып бүтөт деп сөз сүйлөдү. Бул мектептер 2030-жылга чейин турабы да турбайбы аны Кудай билет. Коркунучтуу абалда жер түтүрө, же бир башка кырсык болуп кетсе, окуучулардын акыбалы кандай болот, аны Кудай билет. Şu быйылкы жылдан баштап биздин айылга ошол өзүбүздүн окуучуларга ылайык биз өтө эле заңгыратып чоң паланча этаж салып бер дебейбиз. Şu 154 окуучу бата турган мектеп салып берсе бизге жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул айыл сиз президент болгонго чейин сизди колдоп, ошо сиз үчүн чуркап, ошо сиздин күйөрмандарыңыз болгон ушул айыл. Алды сиз камалып калганда ГКМга чейин барып, ушул жерден 10 чакты, 15 чакты бала ушул ГКМга чейин барып, анан өзүңүз жакшы билесиз, сиздин аркаңыздан 2 жылдап сурак берип отуруп чыккандар да болгон. Анан муну менен биз сизге бир мындай өктө кылып же мындай кылып айткым келип атат, бирок ошол эл ошондой эле жаңылган эмес экен деп айткым келип атат. Сизди туура эле колдоп, сиз үчүн туура эле чуркашкан экен. Бүгүнкү саясатыңыз бизге абдан жагып атат. Кече Каракулжага келген жолугушуңузда маселени жеринен чечип, былдам чечип, ушул элге жакын президент болгондугуңуз бизге абдан байгыл жаңылбаганыбызды, мындан ары колдоп ошондо туура кылганыбызды сезип атабыз. Эми жогорудагы айтылган көйгөйлөрдү мен кайталап отурбайын. Ушул сиздин көрмандарыңыз болгон, сизди колдоп келген, мындан кийин да колдой турган ушул 2 айылдын көйгөйү бир эле болуп атат. Азыркы жакын арада чечилип турган. Ошо биздин мектеп. Чындыгында эле 30 жылда биздин үмүт кылып, ошол ишенип бийликти берген адамдарыбыз эмнелерди гана кылып койбоду. Мына 5 жылда, 30 жылда бүтпөгөн иштер бүтүп аткандыгын мындай сокур адамдарга деле көрүнүп турбайбы? Биз тилейбиз Аллахтан. Ошо президентибиз 2-чи мөөнөткөдө шайланып, мындан дагы жакшы иштерди кылып беришин. Президенттен 2-чи мөөнөткө дагы шайланышына мен кош колдоп, 2 колдоп макулмун. Мен айрым жерлерге барганда жашырбай эле, ачык эле айтып атам. Садыр Жапаров Нуркожоевичти 2-чи мөөнөткө дагы шайлашыбыз керек. Баштаган ишин этегине чыгарыш керек. 5-6 жылда анча-мынча иштер калып кетет. О кишинин дагы тилеги, максаты, ою бар эл үчүн. Ошол тилектерине, максаттарына ишке ашырып, эл үчүн кызмат кылсын деп мен ачык эле 2-чи мөөнөткө жапа тырмак добуш беришибиз керек деп эле айтып атам, коркпой, үртпөй эле.